Эгерде Кур'ан Каримди окубасак, аны укпасак, Аллах Таала бул туурасында айтып койду, кыяматта Кур'ан биздин үстүнөн арызданат. Аллах айтат: "А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва кала ар-расул я раб, инна кауми иттахазу хазал Кур'ана махжура." Кыяматта Аллахтын элчиси арызданат экен. О Раббим, мына бул менин коомум Кур'андан баш тартты, Кур'андан жүз үйрүдү депчи. Караңызчы. Кыяматта эч бир жардамчы болбогон күнү, шафаатчы болбогон күнү Аллахтын элчиси сиздин үстүнөн арызданса, анда кандай болот да? Кур'анды хажир кылуу, Кур'андан жүз үйрүү деген төрттөдө болот. Алымдар айтышат, эң биринчи Кур'ан Каримди инкар кылуу. Инкар дегени Кур'ан Каримдеги бул аят тура эмес, же астагфирулла, бул өкүм жок деп Кур'анды инкар кылуу. Экинчиси Кур'ан Каримди окуу. Үчүнчүсү Кур'ан Каримди укпай коюу. Төртүнчүсү маанилерин түшүнбөө жана ага амал кылбай коюу дейт. Аллах Таала баарыбызды мындайдан сактаган болсун. Абдурашид Суфи устазыбыз өзүнүн сөзүндө айтат: "Аннаху ла яхжул Кур'ан илля ман хана алаллах." Аллах Таала кимди кордогон болсо, ошол инсан гана Кур'андан жүз үйрүт дейт. Ошол инсан гана Кур'андан баш тартат дейт. Ошону карап көрөйлү. Жана өзүнүн сөзүнүн уландысында айтат: "Туриду ан ta'rifa maqamaka индаху." Аллахтын алдындагы өзүңүздүн даражаңызды, өзүңүздүн мартабаңызды билгиңиз келеби? Фанзур ил Кур'ана фи хаятик. Анда жашооңуздагы Кур'анды караңыз. Иниллаху та'ала жа'алака муртабитан би китабихи тилаватан қираатан вирдан фa'лам аннака шай'ун индаллах. Айтат, эгер Аллах Таала сизди Кур'ан Карим менен байланыштырып койгон болсо, аны окуу менен, ага ой жүгүртүү менен, же Кур'анга амал кылуу менен, анда билип коюңуз, сиз Аллахтын алдында даражаңыз бар экен дейт. Аллаху та'ала юхиббука, Аллах сени жакшы көрөт экен дейт. Эгерде вa'лам я бунайя аннаху ла яхжурул Кур'ан илля ман хана алаллах. Ал эми Аллах кимди кордогон болсо, мына ошол инсан гана Кур'андан баш тартат, Кур'анды окубайт, Кур'андан жүз үйрүт дейт. Эгер Аллах Таала ва ман юхиниллаху фама лаху мин мукрим, Аллах Таала кимди кордогон болсо, Аллахтан башка ким ага сый-урмат бере алат дейт. Ошон үчүн иншалла баары ниет кылайлы иншалла. Кур'ан Карим күнүнө жок дегенде жарым саат болсо дагы Кур'ан Каримди ачып туруңуз, окуп туруңуз. Аллах Таала бизге Кур'ан Каримди берген терезеге коюп коюш эмес, же аны полкага коюп коюш эмес, балким аны менен жашап, жашообузга береке, бактылуулукту алып келиш үчүн. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан Каримди окуп, ага амал кылып, дүйнө жана акыретте бактылуу инсандардан кылган болсун.